Ырдын пири Рыспай. Бул сөздө кыргыз музыкасынын залкары Рыспай Абдыкадыров тууралуу баары камтылгандай. 12 январь Рыспай Абдыкадыров жарыкка келген күн. Ал 1941 Оштогу Кызыл Булак айылында төрөлгөн. Рыспай Абдыкадыровдун тарбиясын, батасын алып, колунда туруп үйүндө дагы жашаган саналуу окуучуларынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Ибрагим Жунусов. Рыспай Абдыкадыров Ибрагим Жунусовду аудиториядагы 100дөн ашык студенттин арасынан тандап алган. Биз бир 100дөн ашык студенттер отурабыз, биринчи курстар. Анан ар бир мугалим кирип тандап кетет да студенттерди. Өзүнө ырдаганын ырчыга алып кетет, аккордеон ойногон аккордеонго, гомуз ойногон гомузга. Анан биринчи курстун студенттери 100дөн ашыгыраак отурабыз. Анан баарды кирип тандап чыгып кетип барат. Бир малда Рыспай Абдыкадыров кирип калды. Рыспай Абдыкадыров кирди дагы бүт баарды ырдатып атат, ойнотуп атат. Абдыкадыров ойноткон да жок, ырдаткан да жок да. Мындай тиктеди дагы. Анан мени карап да ордуңан тур деди. Биз хор класста турабыз. Абитуриенттер, жаңы биринчи курска келгендер. Мен турдум, анан бир сулуу кыз бар болчу, биздин факультетте, биздин курста. Ошол кызды тур деди, экөөбүздү алып чыгып кетти. Ойноткон да жок, ырдаткан да жок, экөөбүздү алып барып, классына алып кирип, бүгүндөн баштап экөөң менде окуйсуң, менин классымда окуйсуң деп алып чыгып, ошо Рыспай Абдыкадыровдун классында 4 жыл, биздики мусфак 4 жыл да, 4 жыл агайдын классында сабак алдым да. Рыспай агай өзү мындай характери, мүнөзүн айтып болбойт да, жазып да болбойт. Бирөөгө мүнөздөмө берет го жетекчилер. Жакшы окуду, жакшы иштеди. Агайдыкы айтып болбой турган нерсе да. Жаш балага бир карасаң жаш бала кыял, бир карасаң өтө ойчул, бир карасаң өтө акылдуу, бир карасаң өтө апенди, каалагандай нерсе менен мындай рамкага батпаган киши болчу да. Агайга мен сабак окугандан кийин эле агай аябай мамилебиз жакшы болуп кетти. Мен агайга таң калганым, кийин мен мугалим болуп иштеп жүргөндө, окутуучу болуп иштеп жүргөндө таң бердим да. Агай менин өмүр баянымды билет экен да. Бирөөлөрдөн сураптыр, кантип чоңойгон, каерден кантип келди. А мен студенттердин өмүр баянын жатка билбейчү элем да. Азыр кийин мен 27 жыл вузда иштедим. Ар биринин өмүр баянын билбейм. Мен бир күн эле агай үйүндө отурсак, жеңем экөө, Давлет деген укмуш, сонун аялы бар эле, жеңем. Давлет жеңем экөө отуруп, Ибрагим, сен атасы чоңойсуң, сен атаң жок, менин эркек балам жок. Мен жалаң кыздар менде. Экөөбүз ата бала болбойлу деп, мындай серьезно, аябай немеметти айтканда мен титирип кеткемде, жан дүйнөм титирип, себеби мен өмүрүмдө эч кимди ата деген эмесмин да. Бүгүндөн баштап сен мени агай дебейсиң, ата дейсиң деди. Ишенесеңиз, мен ошо агай менен канча жыл бирге жүргөзөм, бир дагы ата дей алган эмесмин да. Бир да ата дей алган эмесмин. Агай ошо көзү өткөндө 94-жылы 12 сентябрда өтүп кетти. Ага чейин дайым айтып берчү эле, мен көзүм өтүп кетсе, ар бир жумушуңду таштап коюп келгин дейт эле. Концертин бар деп кетип калба дейчү эле. Ошол күнү биздин концерт Жалал Абадта бар эле. Чоң концерт стадиондо. Анан кетип баратканда эле мага жеңем чалып калды, Давлет жеңем. Агайыңан айрылып калдык, тез обл больницага өтүп кел деди. Концерт токтоп, өтүп келип, агайды сөөгүн үйүнө алып келип, үйүндө бир күн кармап, эртеси күнү койгонбуз да. Ошондо өзү негизи кыргыздар тирүүгө караганда өлүктү жакшы көрөбүз да. Өлгөнгө чейин анча баркталбайт дагы, өлгөндөн кийин эле баарыбызды бактап, жактап отуруп калабыз да. Мен да кыргызмын да. Агайдын көзү тирисинде бир дагы ата деген эмесмин, өлгөн күнү атам деп ыйлап турдум да. Атам ой деп. Бизде өкүрүп турат деп коет, өкүрүп туруш керек. Ошондо агай айтчу эле да, эркек кишинин үнү чыкпай калбасын. Жалаң эле кыздар баягы үндөр бөлүнөт го, агай эми мындай күлдүрүп сүйлөчү эле да. Сопрано, альт, тенор, баритон деп бөлүнөт да. Сопрано, альт кыздардын үнү, тенор, бас, баритон бул эркектердин. Анан жалаң эле сопранолордун үнү чыгып калбасын деп күлө берчү эле да. Ошол күнү мен дагы атам ой деп ыйлап турдум да. Тирүүсүндө эч айта алган эмесмин. Азыр деле агай дейм, ата дей албайм. Болбосо үйүндө жашадым. Кийин деле Чынар экөөбүз, аялым экөөбүз курсагыбыз ачса эле ошолордун үйүнө кетчү элек. Жеңем дастаркан дайым даяр болчу. Ошо агайдын тарбиясын алдым. Агай биринчи Алтын апаны укканда
ошолорду агай өзүнүн батасын берип гезитке жазып, нотасын азыр компьютер менен жазып атпайбы, амалда компьютер жазылбайт, эч ким жаза албайт, кол менен гана жазат. Агай өзү кол менен жазып нотасын, ак жол каалап, Ош мамлекеттик университетинде ушундай бир студент чыгып атат. Келечеги кең болсун деп ак батасын берип, ошо алтын апаны чыгарды. Күнүгө үйдөн чыгып жолу кара, келсечи деп жүргөндүрсүн күнү сана. Аксатым адам болу дал өзүңдөй, элимдин керегине турган жара. Алтын апаны жакшы көрчү эле аябай. Алтын апа деген ырымы. Бир жолу агай мен кече Майрамбек Осмоновдун концертинде да айттым муну. Майрамбек Осмоновдун кече 50 жылдык концерти болду да. Рыспай агай бир күнү үйүндө отурса, мен анда студентмин, үйлөнүп элекмин. Ноталарды жазып, чиймелеп, кайра жыртып, кайрадан жазып, кайра эле жыртып, ушундай көңүлү чөгүңкү да. Мен алдында турам, сүйлөбөй эле тура бердим алдында. Анан акыры агай эмне болду десем, дагы эле жини келет да, жини келип жазып, анан бир маалда мага айтты, көзүнө жаш алды кадимкидей. Мен эне жөнүндө жаза албайтам деди да. Эне жөнүндө аракет кылып атам, анда апасы да тирүү болчу, агайдын апасы да тирүү болчу. Эне жөнүндө жаза албайтам. Кантип жазыш керек буларды түшүнбөй атам, мага жакпай атат деп, ноталарын тытып, жыртып, ыргытып атат да, ыргытып атат. Анан мен ноталарын агайдын терейинсем тергизбейт, мусордан дагы эмес, балкондон ыргытып берчү эле агай, ушундай адаты бар эле. Анан эч жаза албайтын, ыйлады да агай кадимкидейчи. Анан агайга мен айтсам, агай бир күн айттым да, агай мен азыр алтын апаны жазсам, жокуп калдым, сабатым жоюлуп калды, башкача жазмакмын, мындан дагы жакшы кылмакмын десем, сен мындан жакшы жаза албайсың деген да. Бунун жакшы жери жөнөкөйлүгүндө. Жөнөкөй ыр бул жакшы ыр болот. А сен мындай кылсаң ашмалтайын чыгарасың. Тийишпеген ырга дедилер да. Ушундай ырды алсын деп агай ушинтип айтчу эле да. Сиз канча жыл бирге жашап калдыңыз? Мен үйлөнгөнгө чейин 1-2 жыл үйүндө жашадым. Афиштада жатат эле, бирок агай унабай эле үйгө жүрдү эле. Жеңем, Сүйита, анда эң кичинекей кызы бар, бирге элек. Ошо 3 комнат үйдө кадимкидей жашап, ошентип жүрүп, анан үйлөнгөндөн кийин гана мен бөлүнүп бир квартирага чыгып кеттим. Бирок агай менен өмүрүнүн акырына чейин бир жолу 94-жылы 31 августта эгемендүүлүктүн 3 жылдыгы болуп аткан да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү. Бүт оончулар концерт берип атабыз стадиондо. Бирок агай ырдаган эмес, жөн эле келген. Концерт агай ырдабаса деле концерттерде жүрө берчү эле, келип алып, басып, аны карап. Ишбаев, Мамаджанов, мен, Баба Равшан Тургунбаев бүт баарыбыз ырдап атабыз. Эстрада өтө эле өсүп элек эмел башталып калган. Анан мен Элеманым анда популярный болчу. Элеманды ырдап келсем, элдер кайра эле Элеман деп кыйкырып туруп алды стадиондочу. Башка ырды ырдасам, кайра эле Элеман дейт. Анан кайра Элеманды ырдап, анан агайлар болуп турсак, мен катырып койдумбу деп, мен да жаш боламын анда. Мен да 30дан эми өткөнмүн. Анан турсам, башка оончулар мактап калды, ой катырдың, бул ырың жакшы болуптур. Тигинде болсо агай унчукпай турат да. Унчукпай турат, мен карап турам. Ибрагим дейт, сен аябай популярдуулукка жетиштиң дейт. Ошо Элеман менен дейт. Адам дейт популярдуу кезде өлүш керек деди. Адам популярдуу кезде өлүш керек дейт. Баардыгы күлүрдү. Мен күлбөй турам, анан агай күлбөй турат. Себеби айтып атат, агай өлө турган мен болуп атпаймынбы? Эмнеге андай деп атасыз агай дедим да. Десем, жок, силер күлбөгүлө дейт. Мен дейт убактымды өткөрүп жүрүпмүн дейт. Эгерде мен 75-жылдары өлүп калганымда дейт, Рыспай Абдыкадыров өлдү деп бүт Кыргызстан ыйлайт эле деген да. А мен азыр кыйла өткөрүп жүрүпмүн дейт. Кийин дагы мындай пикке жетесиңби, жетпейсиңби, бул эч ким билбейт дейт. Адам популярный кезде өлүп калыш керек деген да. Агай ушундан кийин 12 күндөн кийин агай өзү өтүп кетти да. Агай мындай карап көрсөм, анализ агай наркы дүйнөгө даяр эле болуп калган экен да. Ошол 31 август күнү агай айтты жана сөздү, 12 сентябрь күнү агай үзүлүп атат да. Мен өткөрүп жүрүпмүн, мен ошо маалда өлүшүм керек эле, өтө популярный кезде дейт эле. Бул киши азыр эми көпчүлүгү Рыспай Абдыкадыровдун окуучусумун деп айткандар аябай көбөйүп кетти. Мен мурда кызганчу элем кадимкидейчи.
Себеби жана сизге жөнөткөн записьте Түгөлбек Казаков айтып атпайбы, биз 200-300 адам окуучусубуз деп жүрөбүз, бирок окуучусу болгон эмес, Ибрагимден башка деп атпайбы. Агай өзү шакирт даярлаган эмес. Ата шакирт деп бирөөнү жалдабайт, келип агайга келбейт эле. Агайдын алдында жүрүп, өзүң тарбияланат элең да. Рыспай агай өзү Түгөлбек Казаковду жакшы көрчү эле. Анан мени жакшы көрчү эле. Анан Кудайберген Темиров деген Ноокатта бир обончу эле өтүп кетти. Алайда жылкы баккан кыз деген жакшылар бар эле. Ошо үчөөбүз менен эле мамилеси бар эле. Кийин башкалар мен менен андай эле биринчи ырын мага угузат эле, мен макул десем анан ырдайт эле деп көпчүлүк интербесе мен кээде таң калам да. Бирок бир чети жакшы нерсе экен бул. Демек Рыспай Абдыкадыровдун аталбаган өзүнүн мектеби бар экен да. Рыспай Абдыкадыровдун мектеби бар. Азыркы 20 жашар балдар дагы Абдыкадыровдун шакиртимин деп айтса боло берет да өзү негизи. Себеби ошо кишинин таасири менен ырдап калышкан, ошо кишинин таасири менен тарбияланып калган да. Негизи бул туура эле экен. Мен кичине жаш кезимде балким кичине ушундай нерсе болчу эле. Кээ бирөө китеп жазды, кээ бирөө өлгөн күнү агайга арнап ыр жазды. Рыспай Абдыкадыровго арнап өмүрүндө Абдыкадыровдун алдында турбаган адамдар ошо күнү ырларын окуп кирди. Мен агайга 60 жылга агайдын 60 жылын өткөрүп атканда о дүйнөгө обон издеп кеттиңби деген агайга арнап ыр жаздым. Азыр ырдап жүрбөйбү кыздар балдар. Seni şenecek can eleng, acal seni aldap alıp kettibi, cesi kırdı kayrıktardı uğum alıp, obon izdep o düynögö kettibi. Ошол күнү жазыш мен үчүн неме кишилер. Кээ бирөө таң калчу эле да мына нерсеге. Мисалы Абдыкадыровдун качкандар Абдыкадыровдун эң жакындары болуп чыкты да кийин. Китебинде дагы, эскеришинде дагы. Айттым го агай бүт адамга жакындык нерсесин кармай албайт эле. Өзү деле өлгөндө айтчу эле, азыр мына агайдын 20-30 ыры популярный болуп атпайбы? Бирок Абдыкадыров дайым айтчу эле, менин көзүм өткөндөн кийин 2 ырым ырдалып калса, мен өтө бактылуумун дейт эле. 2 ырым ырдалып калса дейт эле. Ал кайсылы билесиңби деп сурайт эле. Мен сразу издейм сени деди. İzdim seni arasına ne? Экинчисин таппай калсаң, экинчи сагынууну айтчу эле. Arı bakta çoluk çilik bahçadan Ayçı degin azıl keçim kaynasın Arı bakta çoluk çilik bahçadan Ayçı degin azıl keçim kaynasın Сагынуу эле ар убакта жолукчулук бакчада деген ушул 2 ырын агай ушу 2 ырым калат дейт да. Эгерде 3 болуп калсачы деп күлө берет элек. Мындай кызык киши болчу да өзү. Өтө чоң байлык болгон талант негизи өчпөйт эмеспи? Сиз чогуу жашап, чогуу өтө тыгыз байланышта болгон жаран катары биз билбеген сапаттарын билесиз. Айтайын дегеним же сурайын дегеним үй бүлөдө, же болбосо сахнанын артында кандай эле мүнөзү? Агайдын мүнөзү чорт болчу. Жана мен башында айткандай, бул кишинин мүнөзүн жазып болбойт да. Бир карасаң өтө акылдуу адам, бир карасаң жаш бала аял, бир карасаң бул кишиден өткөн даанышман адам жок да. Бул ушундай адам болчу. Буну көпчүлүк түшүнбөйт эле да. Буну көпчүлүк түшүнбөйт. Рыспай Абдыкадыров бул ырдын пири Рыспай деп бекерге айтылбады. Бул чындыгында обончулардын, ырчылардын пири болуп калды да. Агай жеңем экөө кээде таарынышып кетчү эле. Жеңем экөө тез урушат эле. Жеңем ушунчалык агайды чындап эле жакшы көрчү эле. Ушундай агай дегенде үзүлүп бүт баарын таштайт эле да. Агай бүгүн эми жашырганда эме, бүгүн агай суу эмес үйгө келсек, мен жетилип келем дейм. Агай жеңем мен айтчу эле, ичирбей алып кел, жакшына алып кел. Кесе эртең менен кийимдерин үтүктөп, көйнөктөрүн үтүктөп, агайды эч нерсе болгондой агай эртең менен ишке чыгарып коет да. Ушундай жакшы аял эле да. Мисалы үчүн
Ökö uruşup ketip bir gün үйгө келсем мен үйлөнгөндөн кийин звонокту басып киресиң да барбыр. Кирсем эле мага келдиңби, нараттан кыйкырып атат. Мага келдиңби, жеңиңе келдиңби? Сизге келдим, эмне болду десем, көрдүңбү дейт. Үйдү экиге бөлүп коюптур, мел мененчи, боор менен. Урушуп кетип жеңем менен. Коридорду ортодон чызыптыр. Кухняны общий, залды общий деп, спальняды экиге бөлүп, ваннаны да ортосунан бөлүп коюп. Мага келсең, мунун сол жагынан бас, жеңиң келсең, оң жагынан бас. деп ушундай кызык киши да. Кайра эле күлүп, кайра неме ушундай адам жаш бала кыялдап атпаймынбы? Бир жолу агай ооруп калды. Шахаптар деген оштон абдан алыс, ала бука менен чаткалдын ортосунда шахаптар деп койчулар, өпкөсү ооругандар ал жерде жатат эле да. Анан агайды ошока жеткиздик, анан жеңем айтып атпайбы, ушул жерден бир кызды жакшы көрүп калса экен, бир медсестраны, бирөөнү жакшы көрүп калса экен Ибрагим дейт да. Жеңе эмне андай деп атасыз десем, ошону алаксып, леченияны толук алат дейт да. Даже ошого дагы жеңем кайыл болчу да. Ошого дагы ыраазы болчу да. Ушул жерде бирөөнү жакшы көрүп калса, ошого алаксайт, ошо менен жүрүп, бир 10 күн, 20 күн лечение албаса экен дейт эле да. Экөөбүз жеңем экөөбүз дагы бир 15 күнөн көргөн барып кетсек, жеңем кулпунай, анда азыркыдай немелер жок, баягы кулпунай сала турган идиштер, банкага 3 литрдик банкка кулпунай жаңы чыккан. Ошону эки бутун ортосуна кармап толтуруп, дагы башка нерселер менин машинама отуруп агайга барсак, бирөөнү жакшы көрүп калыптыр Ибрагим деди барганда эле. Каяктан билгенсиң, ырларды карасаң дейт баягы. Ырларды которуп атыптыр, өзбекче ырларды, кыргызчага. Аны көрдүңбү, болсо бул мындай которбойт дейт. Агай жок экен. Лечениеде экен. Таап келсе келенин, Рыспай бирөөнү чакырбайсыңбы? Тамактардан жешпейсиңби? Бирөө мени жакшы карап атат деп, бирөөнү чакырып атпайбы десе, жеңем айтат, ушул кызды точно сүйүп калган. Мени сүйсө дагы эптеп лечение алсын дейт да. Лечение алып алса эле, ушуга кайыл. Мындай агайды караган адам мындай чыдаш кыйын болчу да. Агайга чыдаш кыйын өзү. Агайга коллектив деле кээде чыдай албайт эле. Жакын достору деле кээде чыдай албайт эле. Бир жеңем агайга өмүр бою чыдады да. Al miskini benim yesimde Anida durat sizimde Ardayım gütüp barçımın Altıncı günü